Сургут шаарынан жазып жатам. Сургут шаарында болгонбуз. Сургуттарга салам айтам. Менде 200 миңдей акча бар. Азыр машина алам деп жатам. Дагы 200 миңдей жетпей жатат. Мен автосалондон машина алайын деп атам. Калганын алар рассрочка кредит беришет. Ошондой кылып алсам болобу дейт. Негизи Дарул Харбта мусулман менен харбидин ортосунда риба жүрбөйт. Эгер ошондой кылган сиз ыңгайлуу болуп, төлөп берген жетиштүү боло турган болсо, айлыгыңыздан анда сизге алганга болот. Анткени ал жерде азыр ошондой. Чоң атамдын үйүндө жашайм. Ал киши кайтыш болуп, кичине уулу мага саткан. Үйдүн алдында чоң чынар терек бар. Аны аксакалдар кыйып сал, жакшы эмес жатышат. Ушундай түшүнүк бар, андай түшүнүк жок. Арчаны кыйып коюш керек экен, арча деген адамдар өлүп калганын каалайт экен, ана мына мындай экен, тигиндей экен болбогон сөз. Керек болсо калтыр, керек болсо отун кылып кыйып сал. Ал эч кандай анын проблемасы жок. Тарых керекпи? Эгер керек болсо биз аны кантип тааныйбыз жана кимдер таанытат? Тарыхты келечек муунга үйрөтүшүбүз милдетпи? Мен өзүм 60 жаштамын. Неберлериме кантип үйрөтөм? Илим билимим жок. Тарых тууралуу шариятта кандай пикир бар? Пайгамбардын тарыхы, сира, ислам тарыхы деп окуп жүрөбүз. Албетте тарыхын билбеген адам келечекке кантип басып барышы мүмкүн эле. Ошон үчүн тарыхтан сабак алыш керек. Кур'ан-ы Каримдин өзүндө бир канча аяттарда, бир канча көптөгөн аяттарда тарых айтылат. Бул пайгамбардын тарыхы, бул элдин тарыхы мындай деп. Ошол тарыхтын сабагынан сабак албаган эл өмүр бою кыйналып, көр болду, дөй болуп жүрө берет. Ошон үчүн тарых үйрөнүш керек. Анан эми өзүңүздүн билимиңиз жок болсо билгендерге бересиз. Жанагы сөөгү меники, эти сеники деп молдого кармап берсеңиз, ошол тарыхчы молдого, башкага аалымдарга ошолор иншалла үйрөтүп берет сизге. Мектептен окутуп беришет деген сөз. Менин тишим протезден, ага атайын корега гель колдоном дейт. Орозом ачылып кетпейби? Кореганы колдонбосом тишим түшүп калат, мени врач дайыма колдон деген дейт. Жок, ооздун ичинде колдонсоңуз боло берет, жутуп албасаңыз эчтеке болбойт. Facebook'ta orozого карабай ар кандай талкуулар, бирөөнүн дарегини билгени, билбегени да сын айтып талкуулап жатат. Орозодо мындай көрүнүштүн болушу орозого таасир этеби дейт. Орозонун руханияты өлүп калат. Эгерде ушак айтып, гыйбат айтып сүйлөй бере турган болсо, орозо жабыркайт. Орозонун кебетеси бузулбаган менен иштен эрийт. Мисалы үчүн карап көрсөңүз, жапжакшы адам бир күн өлүп калат. Анткени ичинде оорусу бар. Ошол сыяктуу орозо сыртынан бүтүндөй көрүнгөн менен ичин курт жеп койгон болот. Ошондуктан этиет болуш керек. Рамазан айында тозоктун бардык эшиктери жабылат дейт. Эгерде адам ушул Рамазан айында өз жанын кыйып өлүп алса кандай болот? Же бул башка айтылса сөзбү? Эми Рамазанда жабылат дегени, Рамазанда адамдар ошол күнөө иштерден алыс болуп, сооп иштерге жакын болот деген сөз. Анан бир адам астынан өлүп алса, албетте бул күнөө ал күнөөсүнө жооп бермейинче болбойт. Устаз, жагдайга ылайык кошуналардын ачык интернеттен пайдаланса болобу же уурдаган болуп калабы? Эгер алар жанагыдай номер коюп ачык чыттап койгон болсо, анан силер колдонгондон анда аба менен келе берет да, Wi-Fi деген. Ошо колдонгондон тиги кошуналар зыян тартпай турган болуп, анткени кээде көп адам колдонсо, тиги кыйналып калыш ыктымалы бар да. Анда боло берет. Анан беркинде атайын ачкыч менен бекитип коюш, ачкыч менен кирмейинче кире албай турган болсоңуз код менен, анда ачкычын уурдап билип алганга болбойт. Бирок ачык чыттап койгон болсо, анда пайдалана бергиле деген сөз. Мисалы үчүн бир адам атыр койсо, атыр абага кирсе, абадан жыттагандай кеп болот. Эт менен иш кылабыз. Бооз болгон малдарды кээде билбей союп алабыз, деги эле бооз малды союу өкүмү кандай? Эми билбей калган. Билгендер бооз малды сойбосун, сойгон жакшы эмес. Эми ачкачылык болсо, адам керек да сөзсүз түрдө союлат. Бирок деген мүмкүнчүлүк болсо, бооз мал союлбаш керек. Бу жерде Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду боюнча суроо бар экен. Муну жекече келип сураганыңар оң болот. Соц тармакка тамагын, ооз ачардагы сүрөттөрүн киргизгенге кандай карай? Себеби ачыкка жүргөн адамдар да болушу мүмкүн, көз акысы болушу мүмкүн. Болот, көз тиет. Жанагы балдарыңардын сүрөтүн койбогола, аял кишилерди ал эмес эркектерди эле көп деле койбогон жакшы, анткени көз тиет, сөз тиет, назар түшөт, ошондой адамдар ооруп калат. Анан мактанып сүрөт тамактарды койгон, эми адамдын эң бир пастыгы бул деген. Аны койбош керек. Эми мындай сүрөткө тартып атканда, мындай бир максаттуу эмес түшүп калса бир жөн. Мисалы үчүн бир улуу адам менен турган болсоң, тартып калса да турган түшүп калса анда бир жөн. А бирок атайын тамакты коюп, мына биз жеп атабыз деп мактансаң, албетте тамагыңа тыгылып калышы мүмкүн.